Коронавирустун жаңы түрүнөн өлүм көп катталары айтылды. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон коронавирустун британдык штаммы кадимки SARS-CoV-2ге салыштырмалуу адам өлүмүнө көп алып келерин айтты. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Брифингде айтылган маалымат боюнча коронавирус жуктурган 1000 кишинин ичинен 10 каза тапса, вирустун мутацияланган түрүндө 13-14 бейтап акка моюн сунган. Азыр Улуу Британия сутка ичинде COVID-19дан көз жумгандардын дүйнөлүк статистикасында биринчи орунда турат. Ошол эле учурда Джонсон өлкөдө колдонулуп жаткан Pfizer жана AstraZeneca вакциналары жаңы штамга оң таасирин тийгизерине ишендирген. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Джонсондун айткандары боюнча үн катып, коронавирустун британдык штаммында өлүмдүн көп болушу саламаттык сактоо системасына күч келгенине байланыштуу экенин айткан. Вирус баттырагындыктан эл көп ооруй турганы белгилүү. Анан ооруканаларда жүктөлөт. Дарыгерлер бирине жетишсе экинчисине жетишпейт. Натыйжада саламаттык сактоо системасына күч келип, өлүмдү азайта албай калышат, деди ДСУ өкүлү Ван Керкхове. Коронавирустун жаңы түрү тууралуу 14 декабрда Британиянын саламаттык сактоо министри Мэтт Хэнкок айтып чыккан. Ал SARS-CoV-2 вирусуна салыштырмалуу адамдан адамга өтө тез жугары айтылган. Коронавирустун бул штаммы азыр 60тан ашык мамлекетте катталды. Министрдин айтымында 500 000 доза вакцина 250 000 кишиге жетет. Тиешелүү кат өлкө президентинин милдетин аткаруучу Талант Мамытовдун атынан Россия Федерация башчысына жиберилген. Кыргызстан Россиядан коронавируска каршы Спутник 5 вакцинасынан 500 000 доза сурады. Бул тууралуу Спутник агенттигине саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Анын айтымында тиешелүү кат өлкө президентинин милдетин аткаруучу Талант Мамытовдун атынан Россия Федерация башчысы Владимир Путинге жиберилген. Азырынча Россиядан жооп келе элек. Россиянын саламаттыкты сактоо министри маселени жогорку деңгээлде чечүү үчүн кат жөнөтүүнү өтүнгөн. Өзүм Москвага иш сапары менен барганда да муну чечип берүүнү сурангам, деди Бейшеналиев. Министр 500 000 доза вакцина 250 000 кишиге жетерин кошумчалады. Кечээ ЖККнын Кыргызстандагы кант базасына COVID-19 вакцинасынын биринчи партиясы жеткирилген болчу. Белгилүү дин алымы Чубагажы Жалиловдун аялы бала бакча ачты. Бул тууралуу маалыматты окурмандардын бири билдирди. Анын айтымында бала бакчанын аты алымдын кыздарынын биринин атынан коюлган. Дин алымынын жубайы Айсалкын айымдын бала бакчада иштегенин тастыктаган бул чөйрөдө 7 жылдык тажрыйбасы бар. Ал буга чейин эле жеке бала бакча ачууну кыялданып жүргөн. Мындан тышкары анын бала бакча ачуусуна дагы бир себеп жолдошун жоготкондон кийин өзүн алаксытуу болгон. Бишкекте Навальныйды колдоо акциясы болуп өттү. Бүгүн 23 январда Бишкекте орусиялык оппозиционер саясатчы Алексей Навальныйга колдоо көрсөткөн акция болуп өттү. Өзүн Дмитрий деп тааныштырган адам Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдына барганын, колундагы уран жазуулардын бирин милиция алып койгонун телеканалдардын бирине кабарлаган. Навальный туура сүйлөп, туура иш кылып жатат деп эсептейм. Кыргызстан Орусиядан көз каранды эмес болушу керек. Аны бошотуу талабы коюлган акциялар бүгүн бүткүл Орусияда өтүп жатат, дейт ал. Навальный 17 январда Москвада 1 айга камакка алынган. Учурда оппозиционер Москвадагы Матросская тишина аттуу тергөө абагында камалып турат. Аны колдоо акциялары 23 январда бери дегенде 65 шаарда өтөрү айтылган. Садыр Жапаровдун ант берүү аземинде артиллерия колдонулат. Президенттин басма сөз катчысы. Президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек Садыр Жапаровдун ант берүү аземинде артиллериялык аскер техникасынын колдонулушу тууралуу маалымат берди. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ант берүү аземи мамлекеттик деңгээлдеги иш-чара болуп саналат. Президенттик кызматка киришип жаткан адам өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы дагы болот. Ошондуктан артиллериялык аскер техникасын колдонуу бул инаугурациянын атрибуттарынын бири жана колдонулуп жүргөн практика. Белгилей кетүүчү нерсе, буга ашыкча чыгым сарпталбайт. Анткени артиллериялык аскер техникасы күн сайын күжүрмөн даярдыкта турушат. План боюнча артиллеристтер күжүрмөн даярдык боюнча машыгууларды өткөрүп турушат. Ошондуктан бул учурда эч кандай кошумча каражат сарпталбайт, деди Байтерек. Буга чейин 25 январда Бишкек шаарындагы Дайыр Асанов атындагы сейилбакка президенттин ант берүү аземине даярдануу үчүн артиллериялык аскер техникасы киргизилери маалым болгон.